Жалал Абадтын Чаткал районундагы мектептин шыбын урашында окуучулар жабыркаган эмес. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Терексай айылында нөшөрлөгөн жаандан улам класстын шыбынан суу тамчылап урап түшкөн. Класстын мугалими окуучуларды коопсуз жайга чыгарганга жетишкен. Окуядан эч ким жабыркаган эмес. 14 бала жана мугалим мектеп маршруткасы менен Алабукадагы жалпы медициналык практика борборуна жиберилди. Балдардын эч кимси денесинен жаракат алган жок, бирок чочуп калышкан. Мындан сырткары мугалимдин кан басымы көтөрүлүп кеткен деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, бүгүн Чаткал районунда жайгашкан номер 18 Чымканаев атындагы орто мектебинин окуу кабинетинен шыбы урап түшкөн. Кырсык учурунда бөлмөдө 16 окуучу менен бир мугалим болгон. Азыр билим берүү бөлүм башчысы айлык бүтүп ошол жерде жумуш кылып жатышат. Анан азыр ошо түшүп кеткен жердеги класс менен бардык имараттын техникалык абалы жөнүндө райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү анализ жасап атышат. Бирок буга чейин ал имарат баягы биз авария деп коебуз, кыйроо абалында мектептерде турган жок да.